баяндамага, программага разы болгон жокмун. Сиздин статистика менен дүйнөлүк статистика такыр бөлөк. Үч эле цифра. Биринчиден, ден соолуктун эң негизги көрсөткүчү бул адамдын орточо жашы. Biz 16-жылы дүйнөдө 113-орунда турганбыз. Азыр 3 көрсөткүчкө төмөн түшүп 116-орунга түштүк. Экинчи эң негизги көрсөткүч бул социалдык оорулар болот. Туберкулез боюнча мынакей СНГнын статистикасы биз 1-орунга чыктык. Туберкулез боюнча 1-орунга чыктык. Үчүнчү, балдарды айтып атасыз. СНГда негизинен 10 000 балага 12 врач туура келсе, бизде 4 врач келет. Мына, бул медицинанын кризистик абалда экендиги. Биз 94-97 жылы орточо адамдын жашы 66-67 болчу. Депрессияны өттүк дейин десек дагы ошондой. Путин президент болгондо 12 тапшырманы берди. Биринчи тапшырмасы жылына россиялыктардын жашы 1 жаштан жогорулап, 2024 жылы 78 жашка чыгат. 2030 жылы 80 жашка чыгат. Сиздин программада жок. 2025 жылы биздин орточо жаш канча болот? Дарыны айтып кеттиңиз. Мына дары бир эле оору боюнча, онкологиялык оору боюнча бир ампула Кыргызстанда 20 000 сом, Казакстанда 8 000 сом, Россияда 4 000 сом. Россиядан 5 эсе кымбат дарыны утпайсыз. Дары-дармек менен камсыз кылуу боюнча 60-тын китеби бар. Кыргызстанда бүт дары чөбөсөт. Бүт дарыга. А биз 97% дарыны сатып келебиз. Мындай учурда эч убакта өнүкпөйт бизде саламаттык сактоо. Алтынай Сетбековна, менин бир 5 сунушум бар. Анан кийин министрге кичинекей чакан суроом бар. Биринчиден азыр биз демейдеги бюджеттик финансиялоодон бөлөкчө өтүшүбүз керек. Эмдиги жылы бүт ден соолукка жумшоо. Бул жолу 1,5-2 миллиард сом керек. Биринчи райондук больницаны ремонт кылышыбыз керек. Акыркы 30 жылда ремонт болду. Экинчи диагностикалык центрлер болуш керек. Баткенде да, Караколдо да, Нарында да, Таласта да. Ушул частный бизнестен үлгү албайлыбы? Банецкий барып, балыкчыдан кан ташып келет. Мамлекеттен бир тыйын албайт. Эгерде Банецкий менен Юрфо болбосо, Кыргызстан бүгүн медициналык коллапста калмак. Экинчиден, биздин 52% эл түштүк жашайт. Онкологиянын борборун ошка чалы. Орто Азияда жападан жалгыз кардиологу борбору Кыргызстанда болчу. Себеби ар бир экинчи адам Кыргызстанда жүрөк оорусунан өлөт. Бирөөнү жалдап аткачам. Кыргызстандан кетип калган кардиологдор Алматыга барып баатыр болот атпайбы? Казак эл баатыр болот атпайбы? Демек биз андай шарт согон эмес экенбиз да. Экинчи сунуш, медицина илимине бир тыйын өнүкпөйт экен. Ош университетинин ректору ким илимдин докторлугун жактаса 100 000 сом берет экен. Үчүн биздин медакадемия бере албайт. Кайсы Кыргызстандын медик ученыйдын статьясы чет элдик вактарда жарыя болса, өкмөт $1000 бериш керек. Кыргызстандын врачтары өзүнүн күчү менен дүйнөлүк медициналык центрлерге практика өтөм десе, мамлекет жардам бериш керек, жол кырдырып бериш керек. Медицина илими өнүкпөйүн, Кыргызстан медицина такыр өнүкпөйт. Үчүнчү, биздин мыйзам бар, 2 жыл мурун Россияда иштеп баштады телемедицина жөнүндө. Азыр Россияда рейтинг боюнча 1-орунда Малышеванын телепередачасы. Кыргызстанда ошондой түзө албайсызбы? Биринчи приступ карамагандагы жардам, профилактикалык жардам, туура тамак ичүүнүн жардамы. Ошол мыйзамды биз иштеп чыгып, өкмөттө жатат 2 жылдан бери. Ага бир тыйындын кереги жок. Төртүнчү, медициналык туризм жөнүндө. Кыргызстандагы пансионаттардын 95% 11 ай кароолчу кайтарат. Эгерде ысык көлгө кем медицинага вложение кылса, азыр Орто Азияда ошол бренд жок. Орто Азияда ооругандар косметика боюнча Южный Кореяга, онкологиялык оорулар боюнча Израилга, кардиология боюнча Турцияга операция жасатат. Көл деген керемет жер да. Биздин врачтар бар да ошого татып. Ошол мыйзамга өкмөт корутунду бербей дагы сиздер жатат. Бешинчиси албетте врачтардын айлыгы. Мен Космос Язович, сизге бир кыска суроо берейин, сен узатпай так жооп берсеңиз да. Эмдиги жылдан 2025-ке чейин азыр биз ВВПда, ички дом продукцияда СНГде эң арткы орунда турабыз. $96 бөлөбүз. Россия $800 бөлөт киши башына, Тажикстан 20. Тажикстан нет, выше нас. Мы 96. Вот последняя статистика МПС. Биринчи айлыкты көтөрүшүбүз керек. Эмдиги жылга бюджетке айлыкты көтөрүүгө канча сом керек? Бир цифрада 209 деп жүрөт, бир цифрада 600 канча деп жүрөт. Экинчи, 2025 жылы Кыргызстандыктын орточо жашын
канча жаш көтөрө алабыз? Үчүнчү, ФАП менен канча процент Кыргызстан ахват болгон? Биякта 91% деп жүрөт. А кээ бир жерлерде андан да аз. Эгерде 100 түтүн элди бир айылды эсептесек, канча процент биздики биринчи жардамды медициналык бизге ФАПтардан алат. Биринчи уколду, биринчи дарыны. Андан кийин эмдиги жылкы ремонтка канча акча керек? Андан кийин канчалык медициналык тетиктерди алабыз? Биз тиги гематология борборунан башка эч жака ала элекпиз. Медициналык илимди көтөрүш үчүн канча акча керек? Анан кийин бизде жана ГКЧП жөнүндө мыйзам бар да. Мисалы үчүн кеминде 40 000 эли бар. 40 000 элге бир хирург калды. Бирок больницанын жарымы бош. Жарымы частный медицина аренда көрбөйлү. Ремонт кылайын десең акчаң жок. Жылдан жылга талкаланып атат. Бишкекте частный медицина өнүгүп атпайбы? Мамлекеттик стоматология барсаңыз, врачы 8-10 миң сом алат. Жеке менчик стоматолог барсаңыз $1000 алат. Акыркысы ошол эмдиги жылы биз бюджетте медицинага көбөйтүү үчүн канча акча керек? Эгерде жанагы баштапкы маселелерди чечүү үчүн. Аны чече албайбызбы? Анда ошол бойдон кала берет медицина.